Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Түндүк Америка индей туугандарыбыздын керемет жумактарын Амирбек Усмановдун котормосунда сунуштайбыз. Төрт дүйнөнүн жаралышы. Түндүк батыштагы Наваха элинин жумагы. Бүгүн биз жашаган дүйнө жаралганга чейин андан бир кыйла ылдыйда биринчи дүйнө болгон. Ал дүйнөдө баарынын өңү кара экен, жана кайда барба караңгылык өкүм сүрөт. Караңгылыкта 6 зат жашайт. Түн менен күн уясына кончу жактын үстүндөгү көгүлтүр асмандын уулу биринчи эркек, таң шууласынын жана күн уясына батчу жактын үстүндөгү саргылтым асмандын кызы биринчи аял. Туз аял, от теңир, койот эки жана Бейгочитте. Үчүнчү күндүн баласы Бейгочитте аял да эркек да болуп жаралып, анын көзү көк, чаштары алтын эле. Биринчи дүйнөдө тоолор, бак-дарактар жана өсүмдүктөр жок болгондуктан, Бейгочитте аларды жаратууга киришип, адегенде 4 тоону жасайт. Ал чыгыш тараптагы тоонун үстүн ак, түштүк жактагы тоону көк, жашыл, батыштагы тоону саргылт, түндүк тараптагы тоону кара кылып жаратат. Бейгочитте андан соң курт-кумурскаларды жана биринчи өсүмдүктөрдү жаратат. Бирок биринчи дүйнөдө кемчилиги болот. Бир уламышка караганда от теңири ич күйдүрүк кылып, көзү көргөндөрдүн баарын өрттөй баштайт. Башка бир уламышта биринчи дүйнөдөгү бардык заттар өздөрү жашаган дүйнөнүн караңгы экенине нааразы экени айтылат. Айтор, алар кандай да болбосун биринчи дүйнөнү таштап кетели деп жетишет. Мен жараткан өсүмдүктөрдү жана башка заттарды жыйна дейт. Бейгочитте биринчи эркекке. Биринчи эркек анын айтканын жасайт. Андан соң биринчи эркек жана башкалар Бейгочитте биринчи дүйнөнүн ортосуна жараткан кызыл тоого топтолушат. Бейгочитте тоонун этегине алып камышты тигет. Көңдөй сөңгөк алып камыш өсө баштаганда 6 зат тең анын бооруна жармашып алышат. Алып камыш улам өсүп отуруп, биринчи дүйнөнү төмөндө калтырат жана экинчи дүйнөгө жеткенче токтобой өсөт. Бейгочитте экинчи дүйнөгө мурдатанда көп заттарды жана булуттарды жаратат. Өсүмдүктөр менен тоолорду алдаганча көп кылат. Экинчи дүйнөнүн өңү көгүлтүр болуп, анда чабалекей адамдар жана мышык адамдар да бар эле. Мышык адамдар Бейгочиттеге моюн сунбай ага согуш ачышат. Биринчи эркек дуба байлап сыйкырлап, аларды жеңет. Бейкут жашоо орнуп, баары жыргап калышат. Бир күнү алардын бейпил жашоосу бузулат. Себеби Бейгочитте дагы бир көңдөй, сөңгөк алып камыш тигип, биринчи эркек менен башкаларга өзү жасаган бардык заттарды алып камыштын өзөгүнө салгыла деп айткан болчу. Алып камыш көктү көздөй токтобой өсө берип, өзөгүндөгү нерселердин баарын үчүнчү дүйнөгө көтөрүп барып салат. Үчүнчү дүйнөнүн өңү сары эле. Анда күн да, ай да жок болгондуктан жарыкты тоолор берчү. Жан-жаныбарлар мындай кооз дүйнөнү мурда көрүшпөгөн. Бейгочитте бул дүйнөдө дарыялар менен булактарды, суу айванаттарын, дарактарды, канаттууларды, чагылганды жана ар түркүн адамдарды кошо жаратат. Бул теңдешсиз кооз. Үчүнчү дүйнөдө бардык жан-жаныбарлар бир тилде сүйлөшкөндүктөн алар бири-бирин сонун түшүнүшөт. Бирок бир күнү асмандын чыгыш тарабында булут сымал созулган сары жана кызыл тасмалар пайда болуп, үчүнчү дүйнө камтамага түшөт. Бул тасмалар адамдарды айрылбас түйшүккө салчу оорунун жышаны эле. Ал ооруну асманга биринчи адам жиберет. Андан алдаганча илгери эркектер менен аялдар ортосундагы ынтымак жоголгон. Эркектер чатакты аялдар баштады деп, аларды күнөөлөсө, аялдар тескерисинче чатак үчүн эркектерди күнөөлөшкөн. Койот карышкыр Бейгочиттеге барып, эркектер менен аялдар күнү-түнү чырлашып жатканын айтат. Бейгочитте чатакты жөн көрүүнү чечет. Бардык эркектер өзөндүн оң тарабына жашоого тийиш деп буйруйт Бейгочитте. Бардык аялдар өзөндүн сол тарабында жашоого тийиш. Эч ким өзөндүн башка тарабына өтүп, бир жан менен жолукпасын. Ал айткандай болду. Эркектер менен аялдар бир кыйла убакыт бөлөк жашап, андан көпкө чыдашпады. Баары өздөрүн бактысыз сезишти. Акыры айласы куруп, Бейгочиттеге барышты. Бирөөлөр Бейгочиттеге ошол эркектер барган дешсе, экинчилер аялдар биринчи барган дешет. Биз бар бактыбыздан айрылдык. Биз чогуу жашаганды каалайбыз деп жалбарышат алар. Бейгочитте эркектер менен аялдардын суранышын аткарып, аларды кайра бириктирет. Эгер эми
ынтымак жашабасаңар, үчүнчү дүйнөнү топон суу кыйратат деп эскертет Бейгочит аларга. Бул окуялар болуп жатканда Койот буту жеткен жердин баарын жойлоп, өзүнө эч тиешеси жок нерселердин дагы жөн жайына кызыгып жүрөт. Күндөрдүн биринде Туз аял үчүнчү дүйнөгө Бейгочиттинин ыкыласы менен жаралган эң чоң дарыяга барды. Эки дарыя коюлушкан жерде анын көзү сууга агып бараткан нерсе көрүнөт. Ал нерсе узун кара чачтуу бөбөккө окшош экен. Туз аял артка кайтып келип, дарыяда көргөнүн башкаларга айтат. Койот тиги эмне экенин билейин деп дарыяга келет. Эки дарыя кошулган жерде суунун үстүндө узун кара чачтуу бөбөк калкып туруптур. Койот бөбөктү суудан алып, чоң шалы жоолугуна ороп, ал жөнүндө эч кимге айтпайт. 4 күн өтөт. Анан эле 4-үнчү дүйнөнүн чар тарабына дүйнөнүн күркүрөгөн жоон үнү угулду. Бейгочитти бул үн кадимки экенин, мындан ары эмне болоорун билген. Кимдир бирөө жаңылыш иш жасады. Эми 3-үнчү дүйнөнү топон суу кыйратат. Чыгышты өңү капкара бороон каптаса, түштүктөн көгүлтүр бороон каптады. Батыштан саргылт бороон басты, а түндүктөн өңү ак бороон келатты. Бейгочитти өзү жараткан бардык жан жаныбарлар менен заттарды чогултту. Кайра көңдөй сөңгөк алып камыш көккө умтулуп өстү. Ал бардык жан жаныбарлар менен заттарды бороонду коштогон, күргүштөгөн суудан өйдө чыгарып баратты. Суу да калбай көтөрүлүп жатты. Бул рейд мурдагыдан да оор болду. Көңдөй сөңгөк алып камыш өсүп жатып, 4-үнчү дүйнөгө бир аз жетпей токтоду. Жүргөмүш адамдар жаңы дүйнөгө жетүү үчүн желе токушту. Бирок алар жаңы дүйнөгө өтө алышкан жок. Кумурска адамдар жаңы дүйнөгө тешик жасап, киргенге аракет кылышты. Бирок алардын аракеттеринен майнап чыкпады. Бейгочитти акыр аягында бул ишти чегирткеге тапшырды. Чегиртке таштай катуу башын койгулап жатып, 4-үнчү дүйнөнүн кабыгын тешти. Бейгочитти чегиртке жасаган тешик аркылуу ичкери кирип, аралга туш келди. Аралды курчаган суунун четине көз жетпейт. Бейгочитти 4-үнчү дүйнөдө улуу күчкө ээ жандарды көрдү. Чыгышта сөзү түгөнбөс теңир, түштүктө данды биринчи алып келүүчү, батышта үй теңир, түндүктө данды экинчи алып келүүчү туруптур. Бейгочитти кол булгап, алардын ар бирине салам айтты. Анан бул кудуреттүү төртөө сууну азайтышты эле, дүйнөнүн бетинде баткак гана калды. Бейгочитти алып камыш көтөрүп келген жан жаныбарларга кайтып барды. Чоң ата, жаңы дүйнө кандай экен деп сурашты Бейгочиттиден алар. Жаңы дүйнө жакшы экен, бирок алиге чейин кургабаптыр. Кимдир бирөө жаңы дүйнөнүн бетинен басып көрсүн, ким биринчи басат деди Бейгочитти. Мен басам деди Кашкулак. Ал тешиктен өтүп, жаңы 4-үнчү дүйнөнүн үстү менен басмак болду эле, буттары батып, ылайга тыгылып калды. Ошондон тартып, Кашкулактардын буттарынын өңү кара. Бул жарабайт, жаңы дүйнөнү кантип кургатабыз деди Бейгочитти жанындагыларга кайрылып. Биз кургатабыз, дешти шамал, жел, куюн, циклон жана шайтандаган чаң жабыла. Андан соң 4-үнчү дүйнөнүн бетин үйлөп киришти. Алар тез эле көлкүлдөгөн ылайды киши баскандай кылып кургатышты. Ошондон кийин кумурска адамдар баш болуп калган бардык жан жаныбарлар менен заттар алардын артынан ээрчип 4-үнчү дүйнөгө киришти. Бейгочитти тешиктен 3-үнчү дүйнөнү караса, суу дали көтөрүлүп жатыптыр. Суу ээсинин ачуусуна ким тийди экен? Деди Бейгочитти. Эч ким жооп бербеди. Койот жуурканына бекем оронду. Ач жуурканыңды, деди Бейгочитти. Койот жуурканды ачса, суу бала көрүндү. Сен бул баланы суунун ээсине кайтарып беришиң керек, деди Бейгочитти. Койот Бейгочитти айткандай кылды. Ал суу бөбөктү 3-үнчү дүйнөгө таштап жиберди эле, суу азая баштады. Ошондон кийин Бейгочитти 4-үнчү дүйнөнү тегерете кыдырып, бардык заттарды ирети менен жайгаштырды. Тоолорду өз ордуларына койду. Күн менен айды асманга орнотту. Адамдар жылуулукка муктаж болгон үчүн жана тамак бышыруулары керек экенине карабай, от теңири бардык чокту кучагынан чыгарбоонун аракетин кылып жатты. Бирок бир күнү түндө от теңири уктап калганда, Койот чокту уурдап бардык адамдарга берди. Андан соң Бейгочитти адамдарга туура жашоонун жолун, кантип алкыш айтканды, кантип жүгөрү, ашкабак, соя сыяктуу өсүмдүктөрдү өстүргөндү түшүндүрдү. Ошондой эле адамдарга түрдүү тилдерди берип, аларды дүйнөнүн 4 тарабына жөнөттү. Азыр 4-үнчү дүйнөгө өзгөртүүчү аял келди. Ал адамзатка түрдүү жолдор менен көмөктөшүп, алардын
улуу досу болуп калды. Ал Эгиз Баатырды төрөдү. Ээрчишкен Эгиз Баатыр дүйнөнү кыдырып, адамдарды коркуткан дөөлөрдү тыптыйпыл кылышып, улуу иш жасады. Ушинтип 4-чү дүйнө жаралды. Ага чейинки 3 дүйнө жаман иштер жасалып кыйраган болчу. Алар сыяктуу эле 4-чү дүйнөнүн адамдары туура жашабаса, 4-чү дүйнөдө кыйрап жок болот. Ушундай болоору дине элинде ушу күнгө чейин айтылып жүрөт. Котормочунун түшүндүрмөсү. Бул жомок Навахо индейлериники. Алар өздөрүнүн Навахо тилинде дине деп аташат. Дине кыргыз тилинде эл деген сөз. Койот Американын чөөсү. Наутал индейлеринин тилинде карышкырды койот дешет. Бегочитте Навахо индейлеринин тилинде жаратуучу теңир дегенди билдирет. Сиздер белгилүү журналист Амирбек Усмановдун котормосунда 4 дүйнөнүн жаралышы Түндүк батыштагы Навахо элинин жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.